Илим ушундай нерсе, текеберлик кылган адамга илим жукпайт. Адам көңүлү ачык, жүрөгү ачык болуш керек илим алганда. Бардык алымдан алышы керек, бардык адамдан илим алышы керек. Ошол жерде Мухаммад бин Салам бейканди менин сен устазыңмын, мен сенден ушинтип отурамбы дебестен, өзүнүн шакирти Мухаммадтан дагы эмне кылган? Илим алып, тиги айтып берген нерселерине эътимад кылган. Илим деген нерсе ушундай. Бир текебир менен уялчак илим ала албайт. Текебирдин бирөөсү ошентип өзүнөн жашы төмөндөрдөн илим алгандан уялгандар бар. Тадлис деген мусталах хадис илиминде, улумул хадис илиминде тадлис деген бар. Тадлиси шуюх деген бар. Өзүнүн шейхтарын жашырып жабат. Ал биринчи эмне себептен жабат? Даиф болуп калса, жаап мен бунун устазы даиф алсыз экен дебесин дейт. Анан өзүнөн жашы кичинелердикин дагы эмне жаап жашырып коюшат. Ушундай адамдар бар. Мудаллисин, ау мудаллисун, тадлис кылгандар дейт. Ошону издеп чыкса, өзүнүн устаздары өзүнөн жаш болгонунан намыстанып, атын жашырып, мисалы үчүн Олжобай дебестен Абу Мухаммад деп, Абу Мухаммад тааныбайт эч ким, Олжобай деп атын айтпай, мисалы. Ошентип эмне кылат? Жаап жашырат. Илим алганда көкүрөктү ачып, кимден болбосун илим алышы керек. Мисалы, анда эч бир өзүнөн жаштардан илим алуу айып эмес. Мисалы, мен Иорданияда көрдүм, устазыбыз доктор Салах Абул Хажидин астында сакалды агарып калган имамдар отуруп илим алды да. Илим алганда айып жок.